Ассаламу алейкум, амансыздарбы ардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар, ден соолуңуздар жакшыбы? ТЖР каналы сиздерге дагы да болсо жолдун жүрүшүндө Ош шаарыбыздын четки аймактары жана ошондой эле ички аймактарында өзгөрүүлөрдү тартып чыгарууну баштады. Азыр биз Ноокат районунан келе жатканда Ош шаарына кире бериш жагын көргөзүп жаткан учурубуз. Азыр монтип жолдун чекесинде шагыл төшөлүп, анан асфальттогу даярдыктар көрүп жаткан экен. Бүгүн күнгө карай бейшемби 8 май, эртең 9 май. Бул жеңиштин дагы да болсо майрамдалышына аз гана убакыттар калыптыр. Ал эми бул жерлерде болсо биз жол четиндеги дагы да болсо кызыктардан айтып берели. Техникалар иштеп аткан учуру шагылды төшөп, артынан эле болсо сууну сээп жаңытпастан. Даярдык катарында трамбовка кылып, трамбовка кылганга техникасы турат, артынан айдап атат. Жол куруучулар могул жерде жолдун линиясын тактап атышыптыр. Кыргызстандагы жолдордун көпчүлүгүн оңдош керек негизиненчи. Анын катарында Ош шаарыбыз да бар. Ош шаарында азыр жумуш катуу жүрүүдө. Ош шаардык мэриясы тарабынан, башкармалыгы тарабынан көчөлөрдү кеңейтүү, снос, мындан сырткары жол четиндеги ашыкча кызыл сызыкка чыгып кеткен объектилер бар. Курулуш тармагындагы дүкөнчүлөр же болсо убактылуу коюп турган дүкөнчүлөр бар. Мындан сырткары атайын ишкана мекемелер дагы, кээ бир жерлер, офистери, кыскача кичинекей жерлер кызыл сызыкка чыгып кеткен. Ошолордун бүт бардыгын шаардык мэрия жөнгө салып, жол тыгынын болтуруу максатында жолдорду кеңейтип жумуштарды аткарып аткан учуру. Азыр ушул видеороликтин жүрүшүндө бүгүн дагы да болсо Ак Тилек кичи районундагы жанагы оңдолуп жаткан жол, пробка, кеңейтилип жаткан жолдорду тартып чыгарып беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видеонун жүрүшүндө сүйлөй кетейин. Ал эми сиздер видеого назар салып туруңуздар. Бизде чет жерде жүргөн мекендештерибиз бар да. Анан дал ушул Ордол Ош шаарына келе элек мекендештерибиз бар. Көп убакыттан бери чет жакта иштеп, мигрант болуп. Ошолор бир катар көрүп туруңуздар. Анан Ош шаарынын тургундары, мекендештер ушундай жаңылык болуп аттыр. Ушул жол менен мынау кадам жай Кызылкая тагыраагы Баткен тарапка кетет да. Эки тилкелүү жол мененчи. Бул да болсо бойдуң асфальт өтө начарлап кеткен жол. Ош шаарына кире бериш жерчи. Азыр ушул жерди кеңейтип, асфальт кайрадан жакшыртуу максатында жол кылып атышкан учуру. Антип кичинекей казылып калган жерлерге унаалар түшө берип, такси байкелер дагы сүйлөнүп жатса керек азыр. Ходовой кылып атабыз дегендей мындай деп. Эми жок эмес, жоктон көрө жогору деп буюрса аракет кылып, мамлекет тарабынан иштеп жакшы өнүгүү тармагы алдыга карай жылып аткан учуру азыр. Чаңды көрдүңүздөр да. Аябагына чаң атат. Айыл элек болуп кетти бул жер.
бөлүп таштап, эски анын ордуна жаңы асфальт басуу иштери алдын ала пландалып, ошого карата даярдыктар жүрүлгөн. Бул жерде контейнер же болсо башка нерселер да аябаганда көп болчу да. Бул жерде Ақтілек кичи районунун тагыраак ушул жактарды дагы көргөзөбүз. Көчөнүн жүрүшү мененчи. Чаң экен. Жол аябагандай. Ноокат жергесинен, Пулпан жергесинен, Кадамжа, Баткен тараптан келаткандар мына түз барып, Ақтілектеги баягы пробкага кадалбайм десеңиздер, оң жакка кирип кетсеңиздер болот. Шаарга кире бериште эле экинчи жол жактан кирип кетесиздер. Ал каяка барат десеңиздер, түз эле барып Учарга барат. Учардан түз Ақтілектин айлампасына түшүп кетесиздер. Ошондо сиздер мындай жол тыгынынан өзүңүздөр эле батыраак шаарга кирип барасыздар деген ойдо тыянактуу сөз айткым келди. Анан жок, мен ушул жакта пробкада кичине кадалып, анан ушул жакты көрүп кетем десеңиздер, ушул жака сала бересиздер. Бул жакта да снос иштери болгон. Бизде чет мамлекеттен көрүп жүргөн мекендештерибиз бар да. Бул жерлерди көрүп аябагандай сүйүнүп, шаарына жаңылык болуп атат десе, эмне жаңылык болуп атат деп аябагандай күткөндөр бар. Жаңылык ушул нерсе. Ош шаарынын көчөлөрү кеңейтилип атат. Өнүгүп атат Кыргызстан. Мынакей эртең бул жактарда асфальт болуп калса, анан бул жакта жолчурак бар. Жол өтмөк чызылат. Анан шаардын тургундары ушул жерде жакшы кечире беришет. Албетте ал үчүн жогорку бийлик жакшы кызмат аткарып, жакшы иштерди аракет кылууда. Колдон келишинчечи. Кеңейтилсе, тротуар салынат. Анан тротуар салынса буюрса, мына жөө жүргөн адамдар мага ошогондор. Мен жөө эле жүрөм, бир күн айылдан эле келе жаткан жүрөм. Таксиде келе жатып эле тартып чыгып атам. Көрүүчүлөр. Анан ол унаа жүрчү жолго, трассага чыгып кетпейт да. Анан чыкканда кокусунан келип түндөсү, күндүзү илештирип кетсе, жол кырсыгы катталып, адам өмүрүнө коркунуч келет. Ошондуктан тротуар не керек дебестен, тротуар салына турган болсо, жашоо жакшы. Ол жерде объектилер же болсо кандайдыр бир кызылсызга чыгып кеткендегилер өзүңүздөр дагы туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Жолду кеңейтип берсеңиздер, сооп болот бир жагы.
жол тыгыны азыр башталды ушул жерденчи. Эми бул эртең мененки учурда. Анан кечки учурда эми үйгө кайткандар бар, шаарга киргендер бар, башка бар. Кыскасы бул жер аябагында тыгын башталат. Снос болгон жактан көрүлөп кетейин. Булар 1 метрден жылыш керек экен да. Караңдарчы. Бирок ушул жерден жылгандар аз. Алишер Наваин көчөсүн тартып чыгардык го. Бай, отушунан шаардын эясы бар. Өздөрү бузуп баштагандан эми бузат элек эскертүү берген. Мына снос деп жазып кеткен эскертүү эле сөз. Мамлекет өзү үчүн же болсо бир жеке кызыкчылык үчүн нерселерди жасабайт. Болгону Кыргызстаныбыз түздөлүп, оңдолуп, кенен, кесир, жакшы жашоо шартта жашайлы деген максатта ушул иштерди кылууда. Жолдор кеңейтилсе, азыр унаанын саны көп да. Кыргызстанда 7 миллиондон ашуун калк жашасак, алардын ар биринде болбоду дегенде бирден машина бар дейли, унаа бар дейли. Ал унааларды батыштырырбыз. Жака жолду жүргүзүш да бар да. Кейбір аймақтарын өңтіп өздері бұзып башташқан көрдіңіздер де. Снос болып атыр. Ушул көчө Жапалак көчөсү деп айтылат. Замандаштар көрүүчүлөр. Биз Беу деп аталган жерден баштап тартып баштадык эле. Ош шаарына кире бериште. Асман Жапалак көчөсүнө жетип калдык. Экинчи район. Жолдун эки тарабы негизинен снос иштери кызуу жүрүүдө бул жактачы. Бул нерселердин бардык максаты Кыргызстандын өнүгүүсүнө болгон салымдыктарында жашалып жатат. Биз Кудайга шүгүр жол тыгыны азыраак экен. Ош шаарына кирип алдык. Ош шаарын сагынгандар барбы? Кыргызстаныбыз күлдө өнүгүсүн дегиңиздер. Сак саламатта туруңуздар. Буюрса дагы болсо башка көчөлөрдү, башка аймактарды Ош шаарын Кыргызстандын анын катарында өнүгүп жаткан жактарын, снос болгон аймактарды биз ТЖР каналы акыркы жаңылыктар катарында чагылдырып берип турабыз. Биздин каналга катталып коюңуз. Мына бул жакта да болсо, бул жакта техникалар иштеп атат. Көрдүңүздөрбү?